Маған 15 минут мурун YouTube'дан кат келиптир. Уведомление. Жолдош Баланчаева Баланча деп. Сиздин кыска видеоңузду 2000 адам көрүштү деп. Көргөн адамдардын жашы дейт, курагы 45 менен 65 деп келди да. Аябай күлдүм, ушунчалык күлдүм. Мен эмне ушунчалык карыган көрүнөмбү? Мен видеомдо макул эми жолдошум кичине менден эме улураак. Мен неужели ушунчалык карыган көрүнөмбү? Ошондо мен видеолорумду чынында эле апакелер, атакелер көрүп аткан экен, Ошон үчүн мен доске деп эле коеюн. Жөн эле менин YouTube каналымдын көрүүчүлөрү деп эле кайрылышым керек экен. Анан мени кичине капа кылган нерсе, эмне үчүн 45 жашка чейинки жаштар көрбөйсүң? Силер эмне карабайсыңарбы я? Кой, мени жаштарда карагыла, мен жакшы накыл, өзүмдүн жакшы сөздөрүм, кептеримди айтып турам. Апа сыяктуу, чоң эне сыяктуу. Туугандар, макул. 45 жаштан 65 мадымектен 80ге чейин апалар, энелер көрсүн. Эми ушунча болгондон кийин эми келгилеми менин каналымдын санын 100 миңге жеткирели тез аранын ичинде. Кандай дейсиңер? Айылападагы жанакы шерне жеген чогуу чаран баягы отуруштарда, пенсияны жуганда отурасыңар да апалар. Давайте ошол группаларга тараткыла, ушул тең тушубузду колдоп коелу, каналынын санын 100 миңге тезирээк жеткирели деп. Макулбу? Янабасына жейбиз, апалар, аталар, менин курдаштарым. Силерде ушундай проблема барбы? Же менде эле барбы? Өзгөчө 50дөн ашкандар. Же жаштарча кийине албайбыз, же картайган адамдарча кийине албайбыз да. Жаштарча кийине алсаң күлкүлүү көрүнүп каласың, картайгандарча кийине алсаң андан да күлкүлүү көрүнүп каласың. Где-то вот какой-то бир золотую середину издеп азыркы тапта мен ошол изденүүдөмүн да. Мурункудай эми жаштарча кийине албайт экенсиң. Анан мындай ауратыбызды жаап жүргөндөн кийин да кичине еще сложнее, ребята. И вот көчөгө чыкканда, особенно биякта Америкада, бакы көзгө илинбей, булардан аябай айырмаланбай, кичине мындай сливаться этип кете тургандай бир кийинүү стилин табыш өтө кыйын экен. Вот, например, азыр мен мындай жол салынып алдым. Кыргызстандан алып келген болчумун, со стразиками. Видите? Со стразиками. И кроссовки у меня такие же черные, со стразиками. Вот, пожалуйста. Вот видите? Со стразиками. Джинсы. И мамдай ХБ. Рубашка голубая. Такая вот. Ылдый. Аураттын баарын жаап турат. Вот то, что я смогла найти. Ну, есть, конечно, еще то, что я прикупила бияктан сатып алгандарым. Эми көп кийимдерди сатып алганга биякта болбойт, гостиницадабыз, анан машинага кайра көчүп атканда мунун баары батпайт. Ошон үчүн мурун жаш болсок үстүбүзгө бир немени кийип алып эле кете берет элек да. Ну, видите, какой-то бир деликатный возрастта жашап атат экенбиз, вот 55-тегилер, и вообще негизи эле 50ден ашкандар карыгым да келбейт, шалпыйып көрүнгүм да келбейт. Тем более бул Америкада жүргөндөн кийин какой-то бир стилде карманып жүрүш керек да, кичине мындай тыңыраак болуп. И менин жолдошум он эметпейт да, препятствовать этпейт. Иши кылып ауратың жабык болсо болду дейт. Каалаган кийимиңди кийип алып кие бер деп. Вот так вот, ребята. Азыр болсо кеттик дүкөнгө. Биринчи машинага май куюш керек. Ушул шаарга келгенден бери 3 айдан бери машинага май куя элекмин. Азыр машинага май куюп, анан машинаны да жууганга да аракет кылайын. Бисмиллахиррахманиррахим. Күн кичине салкыныраак. Бүгүн ысык эмес. Азыр барып ушул тегеректен май куйган жер таап келейин, таап барайын. Май куюп алып туруп, анан бул айтып атпайм, бул шаарга келгенден бери дагы машина дагы жуула элек. Антикени жаандар болуп турду, эми аябай деле кире эмес. Азыр болсом, знаете, я что хочу? Таап,
аябай жакшы жуудуруп акчаны аябай машинадан и воск чачтырып коеюн деп атам да, кичине жакшыраак эме защита кылып турсун. Ладно, давайте кеттик, издеп келели. Квитанциясын чыгарып берген жок биякчы. Анан ичинен кирип өзүм сурап алдым. Мына эмне үчүн квитанциясын берген жоксуңар десем берди. Кээде ошентип бербей коет. Квитанция керек болсо сөзсүз барып сурап алыш керек. Ушул эле жерде бар экен. Амай өтүп бартам. Мына акырын жылдайт. Акырын жылдайт. Жылып баратам, тетек азыр чык этип азыр. Анча ачыратып баштады. Так. И сколько времени мне? Такыр башкача экен бияктыкы. Ар кайсактыкы ар кандай да? Бияктыкы башкача экен тим эле. Биздин үйдүн жанындагы башкача болчу да. Токтоо деп турчу. Алдыга жыл, аска биякта кайсы жерден токтоп, кайсы жерден эметишти айтпайт экен. Ошонусу жаман экен да. Эми кургатып атат. Кичине адамга окшоп калды кебетеси. Жакшы. Да сүрүп койдум. Жылтырап эле калды. Всё нормально. Кеттик эми. Дүкөнгө эми барсак жарашат, таза машина айдап алып. Ладно, ребята. Кеттик. TJ Maxx деген магазинге барып келели. Кайсактан чыгабыз? Кандай келдим эле мен я? Мондай эле. Чыга беребиз. Всё. Машинанын сыртын эле жуудурттум. Ичи таптаза эле болчу. Бир күнү дагы бир ыгын тапканда ичинде бир аз пылесостетип антип алам. Так, turn right дейт, биякта turn leftке болбойт экен да. Ладно. Мен маған аябай көп суроолор келип атат. Өзүңүздү тааныштырып кетпейсиңерби депчи. In 500 feet, turn right onto Fruitvale Road. At the light, turn right onto Fruitvale Road. Не успели, хорошо. Өзүмдү тааныштырып кетейин. Head south toward North Cattleman Road. Болду, кечке сүйлөй бербей. Сүрөт койсоң кечкеле жакындатып коюнчу. Мен киммин? Мен бир акын жаман сары. Колумда койкоңдогон калем сабым. Апакем төрөп койсо керек. Көбөйсүн деп элдин саны. Бул ырсаптар кимге таандык, билесиңерби? Ким айтат? Кана? Байдылда Сарногоев. Мен өзүм орус мектепти бүтүп, орус университетти бүтүп, орус тили аркылуу англис тилин үйрөтүп жүрүп, кайдан бул кыргыз залкар жазуучулардын ырсаптарын билет деп таң калатсаңар керек, же таң калбай элесиңер. Мен мамам Түгөлбай Сыдыкбековдун айылынан болот, ошол уруудан болот. Мен мамам да ушундай чымыны бар болчу да, раматлык ыр жазып. Анан мен кичинекей кезимде ушуну маған бир айтып берген да, эмнеге ушул бир тамаша иретинде айтып, анан мен жаттап калгам ушул ырды. Ошондон бери билем десеңер. Ошон үчүн менин да колумда калем сабым бар. Значит, мен киммин? Мугалиммин. 33 жылдан бери англис тилинен сабак берип келе жаткан Талыкбай мугалиммин. Бул Америкага келсем дагы мен онлайн кыргыздарды, кыргыз бир туугандарды онлайн сабак аркылуу окутамын. Так негизи Кыргызстанга эмгегим сиңди. Эмгеги сиңген деген мугалимдин наамын алган жок, бирок өзүм да баягы кенедей 21 жашыман баштап мугалим болуп иштеп,
көп тажрыйба топтодук. Өзүм ысык көл областына караштуу Түп району Талды суу айылынан болом. Карапайым колхозчу үй бүлөдө төрөлгөм, бирок билими жок болсо деле баягы эми илгерки адамдар да зато ак сөөк чынында эле баягы окубаса дагы билимдүү илимдүү адамдардын үй бүлөсүнөн жакшы тарбия алганмын. Алхамдулилла. Ошол такыр алаксыбай кичине жолду да карайын. Ошол дагы эмнени айтып берсем, бир уулум бар, 4 неберем бар. Ошол алар Бишкекте турушат. Алхамдулилла, жакшы, Кудайга шүгүр. Мен болсо ошол бир уул менен эле калгам. 43 жашыма чейин бойдок жүрүп, 43 жашымда ушул абышкам мени таап алган. Же мен абышкамды таап алдымбы, иши кылып экөөбүз бирибизди таап алганбыз да. Ал кезде Бишкекте американский посольствода иштеп турган. Күйөөм мусулман. Ошол. Анан бул ар кайсы мамлекетте иштеп жүрдүк. Кыргызстанда иштеди. Анан мен в основном Кыргызстанда турдум. Абышкам барып келип атты, потому что визаны алганга кыйын болот экен. Тем более ковид убагында. Анан Шри-Ланкага чогуу жашадык ошол жер 1 жыл. Ошондон кийин эле Америкага келе бердик. Мындан 3 жыл мурун. Ошондон бери бул Америкада жашайбыз. Жолдошум инженер. Азыр деле ошо пенсияга чыкса деле биякта эмгектенип атат. Азыркы учурда Флоридада. FEMA деп коет да. FEMA деген бул жана МЧС сыяктуу да. Могу ураган болобу, иши кылып, жер титирөө, кандайдыр бир апаттар болгондон кийин ошол жерди кайра тургузуп, калыбына келтирүү иштерин жасашат да, ошол жерде инженер. Өзүбүз Иллинойдо турабыз. Жолдошумдун үйү Иллинойдо. Дагы эмнени айтып кетейин? Ошо балаңар барбы деп ошо кызыгасыңар, бар дедим. Үйөңөр менен кантип таанышкансыңар дейт. Ал өзүнчө видеодо. Эми кандай тааныш? Алла Тағаланын буйругу менен туугандар. Көп айта турган нерсе бар. Целых 9 жана солго бурулат экен, кичине мындай алдын ала жолумду да пландаштырып алайын, башка жака кирип кетпей. Дагы эмне жөнүндө айтыш керек эле? Америкага биринчи жолу алгач келишим 22 жыл мурун келгенмин. 2003 жылы келгенмин. Кайсыл бир программаны утуп алып, ошого 2 ай келип жашап, ошол жерде окуп кеткенмин. Поэтому Америка для меня не новая. Мен эме менен келгем да, виза невесты менен. Анан сразу эле грин карта берген мага, сразу эле грин карта берген. Сразу болгон эмне 1 жыл күттүм го дейм, по-моему. Ошол. Анан эми азыр ошол условный резидент дегенди алдыртып, постоянный резидент статусуна эме бергенмин, арыз. Ошону күтүп жатамын. Аны алгандан кийин 2 жылдан кийин буйрса, иншаллах, Американын азаматтыгын ала алат окшойм да, ошондой. Эми Кудайдын буйругу. Эх, Америка!